2-4 сентябрь күндөрү Баткен жана Ош облустарында өтө турган машыгууга Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 200дөн ашуун аскерлери, 1,5 миңдей киши катышат. Биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу 2 сентябрда Баткенде башталат. Коргоо министрлигинин маалымдашынча, машыгуунун максаты аскердик, мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин элдин чукул кырдаалдарга даярдыгын текшерүү. 7-9 сентябрда Кыргызстанда Орусия баш болгон жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен аскердик машыгуусу өтөт. Иш-чара Ооганстанда курчуган кырдаалга байланыштуу Кыргызстанда жана Тажикстанда өтөт. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстандагы кырдаалга тынчсызданып, качкындардын агымынан чочулап турат. 28-30 апрелдеги Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Тажикстан тарапка Лейлектен 7 жүк ташуучу автоунаа, 36 жеңил автоунаа жана 509 бодомал айдалып кеткен. Алардын бирөө да кайтарыла элек. Бул тууралуу райондун акими Алмазбек Рахманкулов Азаттыкка билдирди. 3 жүк ташуучу унаа жаңжалга чейин кирген экен, 4-өөнү кийин айдап кирип кетишкен. Мен Гафуров районунун акими менен сүйлөшкөм. Жалпы 36 жеңил машине, бусиктер, Портер үлгүсүндөгү автоунаалар бар. Бүгүнкү күнгө чейин бирөөсү да чыкпады. Бир нече жолу жолугушуу учурунда айттым. Аким андай техника жок деп жатат. Рахманкулов Тажикстандын Гафуров районунун акимине кат менен кайрылганын, бирок кат түрүндө жооп ала электигин кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 28 апрелден 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон. Анын 2 жаш бала, 180ден ашуун киши жаракат алган. Жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланган. Тажик тараптан 19 киши өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий кабарланган.